Програничный зонада көптөн бери жашайбыз. Бул биринчи жолу эле көйгөй эмес. Мунан мурун дагы бир 3 урушты баштан өткөзгөн адамбыз биз. Көнүп деле калдык бул уруштан. Тажиктер чыгып, могул жерде казып мына окоп. Даяр окоп казган мына. Тажиктер биздин военчас могул жакта позициялар баарын алган бул жерден. Тажиктер мына мен воротомдон киргенде винколдорду алып келип могул жерден баарын даярдап неме кылып ушу жерде оборонону кармап жатышкан. Бул менин үйүм мана. Күйүп толугу менен эч нерсе калган жок. Жашоо ушул бойдон калдык эми. Мына Тажикстандын солдаттарынын суу идиштери. Мына бул жерде мына эки ыргытып бердим эле. Мына бул гранометтин немелери мына. Гранометтин пластмастары мына булар. Октордун баарынан. Мунан жүдө эле көп да балдар баары эле келип көтөрүп алып кетип эме кылды. Бар ошолар гранометтин немелери. Бул ширин тажиктердин суу бул. Гранаталар ушу үйдө болгон, ушу жерде жатты. Могул жер толук гилзеде буларды баарын жийип кетишти окшойт балдар баарына. Гилза оқ-дары, могул үйлөр. Мына ал менин үйүм асты Тажикстан. Мына көрүнгөн баары тажиктердин үйлөрү. Тажикстан границасын жарандары жашайт ушулар. Баары. Биз границада турабыз да ушу жерде. Пограничниктер болуп бүттүк окшойт бул жерден. Үй толугу менен күйүп бүттү эми. Кудай буйрса энди өзүбүз аман экенбиз. Эл журт бар Кудай буйрса дагы неме болоттур да эми. Толугу менен күйгөн. Могу иттер, бечаралар үйдө калган эми. Тириктерден ушу жан эле калыптыр эки итим. Мал жандыктар бар, алар жок. Канча малыңыз бар? Эки өгүз, 4 кой козусу менен бар эле. Анан индик-пиндиктер бар эле, семиздерин союп жептир, арыктары 1 гектар жүрөт огороддо эми. Калгандары. Ушул эми мына бул Тажикстандын войсковой часы турат могул жерде, мана. Ошо жашыл дарбаза көк забору менен войсковой час Тажикстандык ошол. 300 метр ылдыйда. 300 метр, 250-300 метр ошол. Могу мен сетка забору менен тосуп турат границаны. Ошол эми, могул үйлөрдү күйүп, талкаланып, эч нерсе калган жок. Бул жерде пострадавший 5 үй, 5 семьянын үйү. Мен бул жерде 2 семья жашайт элекпиз. Мен балам, келин, небере, бала чакам менен ушул жерде турганбыз. Азыр эми келиндер бар, неберелер менен Исфанада, аял бала чакам Маргунда, өзүм антып эми келдим мен деле Бишкекте элем. Мен өзүм 1,5 айдан бери бала чаканы багайын деп Бишкекте жумуш кылып жүрөт элем. Уккандан баштап эле ушу жерден Баткенден уруш чыкты дегенден аялыма телефон чалдым саат 11 чамаларында. Биздин немелер границада тажиктер аман бекен деп чалсам, аялым деле пограничник болуп бүттү бизде. Чыга калып эле айтып атат, ситуация не то. Тажиктер малдарын кууп кетип атат. Бизде ситуация не то деп. Андай болгосо неберелерди жөнөткүлө Исфанага өзүңөр малдарды камап кулундуга жылгыла деп ошентип неме болгон. Абеттер деле биздикилер уже даяргерчилик көрө баштаган. Бетте разведгруппа биздин семьялар эле болуп калган азыр. Разведгруппа, военный немелер келген жок, көргөн жокпуз вообще эле бул жерде. Кейін башталып неме кылгандан кийин айылда экен. Мен өзү кечээ гум помощь алып, эптеп жетип келдик. Араң жолдор жаак болуп, келсек ушул эми абкал. Бул жерде мен 10 жан жашайбыз. 5 уул, 5 парзантым, аялым, мен, 7-3 неберем, келиним, 10-11 киши жашайбыз ушул жерде. Көргөндө эмне сезим болот эле? Шокта. 2-3 күндөн бери уйку жок бизде. Баштан кирет bir söz айтса, уже бизде эрегине жок уже. Биздики мындайларды көп көрдүк эми, билбейм. Бул жерде атышкан 3-чү жолу бизде. Уруш өткөзүшүбүз. Мана бул мен коңшум болот. Бул деле ошол көнүп калган. Аз бала чакам уже даяр. Чыккыла десең, чуркайт уже кетти. Уже военный деле болуп калган бала чака биздин. Экинчи уруш болгондо могу сай ичинде жолду талаш урушканбыз. Анда бала чака көңүл калып көчөбүз деп неме кылган. Кийин эми болду, ошону менен токтойлу деп неме кылган элек. Кийинки урушта Максат айылда дагы атыш болуп, биздин үйлөрдөн гранометтер түшүп, неме болгондо мен толук бул жерди таштап кетем деген ой менен максат болгон мен. Сатып чыгып кетем деп.
Кейін қарап, ойланып қарасақ, мен шығып кетсем, қоңшы шығып кетсе, бұл жерді кім қарайды деген мақсатта біз жылыш неме жоқ болып қалды бізде. Ошол себептен тұрамыз бұл жерде.